Чу дегенде эле өзүбүздүн куттуу студиябызга келип калган конокторубуз менен тааныштырып өтөлү. Бүгүн мына ушул азыркы күндө кесиптеш сиз бардыңызбы, барган жоксузбу? Палчан деген кино тасма чыкты. Кыргыз журтуна бир абдан бир деги эле органда иштеген, же болбосо армия тууралуу алгачкы кинофильм болду деп мен ишендирип айта алам. Анан сиз бул киного катышып көрдүңүзбү, барып көрдүңүзбү? Ооба, өтө кызык болуп турат. Мен да бүгүнкү күндө чын эле барып көрө элекмин, бирок аябай кандай актуалдуу болуп, бир интрига жаратып жатат го. Анан ошол эле учурда бардык кичине баягы фрагменттерин социалдык тармактардан көрүп калганыбыз бар, бирок ошол барып көрө элекпиз. Ошол айткан чакан трейлер эле абдан кызыктуу, жанагы балдардын айтылган кептери, сөздөрү, так ойнойсуңбу деп бир биздин эми айтор Палчан кино тасмасынын актерлору мыкты деңгээлде роль жаратты деп ишендирип айта алабыз. Анткени азыркы күндө эл дагы, журт дагы жана ошондой эле социалдык тармактар, телевидениянын бардык жеринде барып интервьюларын берип турат. Жана дагы ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушул Палчан кино тасмасына барсаңыздар болот. Бир жан дүйнөңүздөргө жан азык алып, мына ушул армия тууралуу толук маалыматты ушул кинодон көрө аласыздар дейли дагы. Алгачкы биздин конокторубузду тааныштырып өтөлү. Бул Палчан кино тасмасы Нурсултан Зарылов деген мырзанын колунан жаралган тасма. Режиссеру мына ошол Нурсултан Зарылов болду. Анан башкы актерлор Дастан Бактыбек уулу жана Жеңишбек Мырзаев мырзабыз келип отурат. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Бул алгач ирет эле саламатсыздарбы дегенде алакан чаптыңыздар. Демек армиядан дайыма кол чабуулар менен башталабы? Армиядан кандайсың деген эле. Жакшы маанайда болуп туруш керек да. Кесиптеш негизи эле билесиң, биринчи жолу ушундай маанай негизи көбүнчө баягы улуттуу мырзалар болот го. Биринчи жолу ушундай маанай көтөрүңкү мырзаларды көрүп атам десем болот да. Анан негизи эле айтып коет го, бул баягы жигитке 70 өнөр аздык кылат депчи. Анан сиздер армияга барганга чейинки сиз менен армияга баргандан кийинки сиздин айырмаңыз кандай да, эмнелер өзгөрдү дерлик? Сеники кандай болду? Жоопкерчилик көбүрөөк өзүңө алып калат экен. Жоопкерчиликтүү болот кезин. Калп айтпай турган эркек болуп калат экенсиң. Демек армияга чейин калп сүйлөп, баягы кырдаалдан чыгып эле кыйгаштап, жаш бала кыял болуп жүрөсүң. Эме да болот да, мисалы, бирөөгө мындай кыласың да. Эй, мынайын кылып коем деп туруп. Уктап кетесиң го. Армияга бардыңбы? Кылып коем дегенден, мону кылыш керек, мону кылыш керек, мону кылыш керек деп ошо мээңди жей берет да. Сөзгө туруш керек болгон, э. Андан сырткары баягы мага айым катары абдан кызык боло берет да. Биз эми баягы кино тасмалардан эле көрөбүз да. Эртең менен турганда ширеңкени чагат го, чагып туруп ушул күйүп бүткүчөктү кийиниш керек дегенчи. Ошондой принцип сиздерде да болдубу? Ал оңой эле. Ал болсо эме негизи 45 секунд деп коет. 45 секундта кийинип даяр болуш керек да. Анткени ар кандай учурлар болуп кетет да. Тияка шашылыш айгай болуп кетет, бияка айгай болуп кетет. Ошока бат-баттан кийинип, ошока жетиш үчүн ошого даярдайт да. Ошон үчүн 45 секунд деп коет. Демек, бул бир тал 45 секундта күйүптөбү? Же кандай? Жок, ал тал деген мындай эле. Болгону образдуу түрдө деп, баракелде. Эми мүмкүн болсо кесиптеш мен да бир суроолорумду узатайын бүгүнкү. Мына ушул Палчан кино тасмасынын башкы каармандары сиздерсиздер. Өзүңүздөр жашоодо деги эле армияга баргансыздар. Ооба. Барганбыз. Армияга барып ошол жердеги жашоону көрүп келгенсиздер. Анан бул киного тасмага жаратып, мына ушул башкы каарман болгондо сиздерге демек оорчулук жараткан жок да. Жок, биз аякта жүргөндө өзүбүздүн үйүбүздө жүргөндөй болдук да. Кандайдыр каалаган маяка жатыш керек, значит, мындан жата берсе болот. Маяка отура берсе болот. Маяктан вообще баспаш керек деген полный билебиз. Калганын сен айтып койсуң. Оңой болду бирок. Биз экөөбүз съемочный группадан экөөбүз эле барган болчук да. Адашпасам экөөбүз барган үчүн бизге оңой болду. Еще биз военный частта жашадык да, аскер бөлүктөчү. Ал жерде жашадык. Көбүнчө бизге оңой болду. Мурда аскерге барган үчүн. Барбагандар кыйналып калды ачык эле. Демек экөөңүздөр бир жерде служба кылгансыздар, эки бөлөк эле. Эми мүмкүн болсо бул киного, кино жаатына бул эң алгачкы тасма деп дагы бир жерден интервью берген экенсиздер. Алгачкы тасма тартылып атабыз, дебют деп. Бул киного кандай келип калдыңыздар? Кастинг аркылуу же атайын чакыруу болдубу, же байкап жүргөн, мисалы ошол эле өзүңүздөр айткандай Нурсултан мырза режиссеруңуздар, сиздердин талантыңыздарды баалап атайын өзү чакыруу кылдыбы?
чынын айтайын. Мен айтайынбы? Мен негизи Фрунзе продакшнда иштейм да. 2019-дан беричи. Жаңа башында Байкуш деген сериал тарткан. Ошондо эле эпизоддорго түшүп, андан кийин дальше кинолор тартып эпизоддорго түшүп, анан Элдос байке айта берчүмүн продюсерге, Элдос Оскарбековго. Я мен качан тартасыз главный кылып, качан тартасыз? Келет, убакыт келет. Таш чыдап тур дейчи да. Анан ошентип убакыт келиптир да. Десең. Убакытсыз. Сенчи эмне болуп келип калдың? Мен го жакта иштейм деп. Мен го иштейм. Мамамдай болгон да. Таш экөөбүз илгертен бери досбуз да. Анан мага Таш чалып алып эле айтат да, армянский кино тартылат депчи. Биздин чөйрөдө экөөбүз барган үчүн армянский темада экөөбүз көп сүйлөшөбүз да. Ушундай кино тарткантабыз Фрунзе деп айткан, анан жакшы деп. Ошентип жүрүп бир күнү Элдос Оскарбеков чалды, продюсер. Киного келесиңби деп көрсө, ошол образга изип атканда, менин образымды абалай изип атканда, ошол Таш айткан экен да меничи. Жеңишчи деп. Бул өзү эме аял заттардын образдарынан жакшы аткарат да. Негизи ошол менен аткарсың э? Неге военный форма кийип алдың? Ошо аялдардын образын аткаргам да буга чейин сериалда бир аткарып, анан ошол кат окуган жер тиштикте тартканбыз, Кайсар эже депчи. Анан ошол кат окуган жерине көбүнчө керек да, аял болупчу. Деп. Буну апасы болуп урушам бунучу. Ошол образды бир этюдта аткарып берсеңиз болобу? Кызык болуп кетет, десеңизчи. Койсо азыр айтып берейин. Үйдөн тоюм бар болчу, заказчы шашып чыккыча уже чужой номер менен 6 звонок келиптир да мачы. Бул чалыптыр, Элдос байке чалыптыр, көп номер чалыптыр да. Анан чыгып эле машинада кетип сүйлөшсөм, кино дедиле, сырас, Таш айтып аткан буга чейин билем сценарийлерди. Давай дедим. Давай десем, сен бошсуңбу, жана оңой эле бат эле ооба деп койдуңбу? Ооба, барам дедим. Ошондо 6 чужой номер болгондо менин номеримди сохранить деп. Жок, сохранить. Очень жаль деген. Эми азыр кесиптешим суранып өткөндөй, бир этюдты жана Кайсар эже же жеңеби? Кайсар жеңеби? Кайсар эже. Там алсакта мен келиндин образына. Ооба, ошол жерден кат окугам деп атасыз. Кат бул жактан, кат жактан. Мүмкүн болсо ошол этюдтан бир чакан окуп бере аласызбы? Кат окуганда иштерде окуй аттык эле бирок. Ал кинодо мындай да, бул деп да. Бизден 6 ай мурда барган Дембилдин образына да бул сержант, биз молодой. Сиздер молодойсуз. Биз молодойбуз, ошол турузал кат окуган жери. Мону көрбөй элесизби? Мону көрбөй элесизби? Жок энди. Солдат. Мүмкүн болсо ошол эсиңизде болсо бир фрагмент. Ооба. Мен могу катта окуй алчы. Кайсыл катты жылы сир? Көрбөй элесиңби? Көрүп атам. Мынчалык эле жазыптырбы? Жок. Көп жазыптыр. Оку. Салам кандайсың жаным? Тип. Меники апам жазган. Сиздин дагы интонация менен окуш керекпи? Ооба, ошо образга берип. До концабы? Даттало. Ийба, шүмшүк десе. Эч эле кулагы жак бала болдуңбу? Не кыласың, армияга барбай үйдө отур, жардам берсе, барам эле барам. Эми мына мен, сен жок кыйналып, эч кимге сөзүм өтпөйт, эч ким каралашпайт. Кыйналып жүрөм, чоң кассага акчам жок. Токтотчу. Эмне? Апаңды тыясыңбы я? Апаңды тыясыңбы? Баракелде. Таланттыңыздарга таазим. Мыкты аткаруу болду. Мыкты образ. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн демек образыңыздарга режиссерлордун дагы, продюсерлердин дагы көзү жетип чакырган. Бул сценарийни, сценарийни жазып алып анан актерлор тандайт го. Актерлор тандабанан жазылган да болчу. Сиздерге багышталып баягы жазылган экен да сценарий. Керемет. Ошол учурда эле дагы бир сонун бир суроо пайда болуп атат да. Мырзалар, ошол сиздер армияга бардыңыздар дейлик, анан баргандан кийин келесиздер го, келгенден кийин баягы коомчулук сиздерди кабыл алуусу кандай болот? Көн албайсың да? Каяктан? Биринчи армиядан. Келгенден кийинби? Армиядан келгенден кийин. Каяктан болду? Эфирде отурбайбызбы? Маршруткадан да? Маршруткадан. Эми сен айтасың, сен кандай болду эле? Мен 1 жыл мурда келгем да. Ооба, бул менден 1 жыл мурун келем. Сынок призм болуп калат. Кыйналасың. Келсең бир мындай да,
армиянын жашоосуна көнүп калып туруп келгенден кийин менде бир жума болгон өзүмдөчү көнө албайсың, үй бүлөңө көнө албайсың же сүйлөшүп отуруп сөгүнбөйүн дейсиң. Досторуңа барсаң өзүнчө бир шутка юмор кылып атса, ха-ха кылып атса түшүнбөйсүң да, что өздөрүнчө сүйлөп өздөрү күлүп аткандай болуп эле бул жакта карап бир бөлүнөсүң бир көнүп. Анткени мондай да, биякта гражданкада коебуз да, бияктачы жашоонучу гражданкада полный телефон менен ар кандай эмелер, жаңылыктарды угуп турушат да. Мисалы, ким хайп болгону, мисалы. Азыр не хайп болуп атат, мисалы. Бизде да. Бир нерсе хайп болот го, бир сөздөрчү. Ошолорду даң-даң деп сүйлөп каткырып элечи. Аяктан даң-даң эмес, башка эч нерсени укпайсың да. Түстөр эркин төгөр дегендер эле. Ошолорду биз тияктан өзүнчө хайп эмелер бар, сөздөр бар. Гражданка биякта өзүнчө башка сөздөр бар да. Тигилер сүйлөсө эле түшүнбөй эле, сүйлөшө албай эле ушинтербиз. Демек, армиядан кийин келип көнүш үчүн дагы бир аз убакыт керек. Бир жумадай бар. Баракелде. Анан сиз азыр эле улам мен бала кезден доспуз деп калдыңыз эми экөөңүздөр. Эми бала кез болбосо дагы жаш кезден бери доспуз деп. Кайрылып жатканыңызды байкадым, таш эле таш дейсиз. Эмне себептен таш? Бул мындай да. Биз ошо тамашоодон дос болуп калганбыз. Мен түштүктөн, бул түндүктөн өз негизичи. Окуган эмеспиз чогуу, ошол тамашоо бизди бириктирип калган. Биз Оштон Бишкекке тамашоого келгенде, бул Бишкектин командасы ошол жерден командалар бизде тамашоодо ошондой да, азыркы убакка чейин полный бизден чоң поколение, бизден кийинки бизге чейин биздин поколение баардыгы ынтымакта бири-бири мененчи бир туугандай кучакташып, анан ошол кезде эле баары эле таш дейт мунучу. Дастан деп мынтип эле сырттагы адам айтпаса, жанында жүргөндөр таш дейт да. Бирсин колуңа бир нерсе айтайын. Ала таш деп көнүп калганбыз. Алыс болсок деле телефондо чалышып, экөөбүздүн темаларыбыз. Жана эме бар го, телефондо get контакт дегенчи. Сакталган. Ким мен не сохранить эткенчи? Бар. Таш. Демек, сизди көп эле таш деп таанып, көп эле таш деп кайрылышат окшойт, э? Кесиптеш, чындыгында эле биздин бүгүнкү коногубуз баягы эмнеге ушундай юмору күчтүү десе, демек учурундагы тамашоонун катышуучулары дагыдыр го. Ал учурда сиздер кайсыл көбүнчө образдарды жаратчуңуздар? Мен аял десем. Биз эме? Бизде ком. Мен таксисттин образын жараттым. Андай руль кармап чыкчумун. Кружу, по району. Четине 4 кыз кой алган. Четине 4. Алар дөңгөлөктөр. Демек, кыздарды дөңгөлөк кылып, анан сиз баракелде. Эми мүмкүн болсо азыркы биздин күнүбүздө эл оозуна алынып жаткан Палчан киносу жөнүндө кеп кылалы. Биз деги эле ошол тууралуу сиздерди чакырып отурабыз. Бул кинонун башкы идея кимге таандык экенин? Элдос Аскарбек. Бул тасманын продюсери Элдос Аскарбек. Сценарийси дагы. Сценарий дагы мына ошол Элдос мырзага таандык, э? Бул жерден эми актерлорду Элдос мырза тандадыбы же Нурсултан мырза тандадыбы? Кеңешип эле го дейм. Экөө биргеликте чечип, ким кандай жагын жаратат. Таш да бар да анын ичинде, ошо кеңешип эле. Мына ушул Палчан кино тасмаңыздарды эми көргөнү бар, көрбөгөнү бар эмеспи? Мүмкүн болсо кичине бир сырын ачып кетиңиздер. Аскат Сулайманов агабыздын да катышканын билебиз ал кинодо. Ал кинодо кандай образ жаратты деги эле, ким болуп аткарды? Ким, Аскат Байкеби? Аскат Байке. Ал негизи Айтпа. Ал негизи Ал болсо депутат болуп аткарат. Депутат болуп, депутат армияга барып калат да. Кандайдыр бир себептер мененчи, ал кандайдыр себептер менен барганын аны кинодон көрөсүңөр. Демек Аскат Байке депутат болуп жүрүп, бир талапкер болот мындай. Талапкер, анан армияга барышы шарт болот. Армияга келет, сиздерге демек молодой болуп түшөт. Мен алдыма папал болот. Мен ал менен Палчан болуп барам. Чогуу бир болуп, анан Сулжагы болуп барам. Сөзүңүзгө арал же ошол учурда баягы сиздер балким түшүнүп аткансыздар, мен үчүн Палчан деген кандай жөнөкөй тил менен айтып Палчан бул грек тилинен которулган да де. Сумный бас. Мисалы бар эле, мисалы чогуу окусак бул классташ болот го. Чогуу служба кылганы бул Палчан деп айтат да. Баягы группалаш деген сыяктуу. Группалаш деген сыяктуу эле да. Классташ, группалаш.
Керемет. Баракелде. Анан эми ошол кино аянтчасынан, кино талаасында болгон бир кызыктуу окуяңыздарды айтып өтсөңүздөр. Деги эле камерага көнүш, эми ал жердеги сиздер мурун бир эпизодторго гана катышсаңыздар, мунусунда башкы каарман болуп чыктыңыздар. Анткени ал кинонун башталышынан аягына чейин сиздер талап болдуңуздар да бул жерде. Анан бир окуялар болдубу? Улам балким баягы дубльдү улам кайталоо деген нерсе. Негизи эпизоддо түшүп атканда мындай образга тарс кирип кете албайт да. Кичине мындай болчу. Если главный болсо мындай тияктан бери келаткан образыңды кабыл алып, ошактан эле кабыл алып, ошону до конца ойноп кете берет экенсиң да. Эпизод болсо мен кандай адаммын, анан тигиндей мындай деп кечке ойлоно бересиң да. Сеники ичинде. Сеники ичинде отпой. Эме менде биринчи чоң киного дебют болгон үчүн келерим менен съемочник группага кирип кеттим да, съемочник командачы съемкага кирип кеттим да. Келип отуруп мен мотор болуп кетти. Кой ташка баргандачы. Бардым, костюмдү кийгизишти, уже куртканы кийгизишти, келип отурдум, уже КамАЗдын ичинде массовка менен тартып кеттим да. Биринчи уже чоң киного кирди дегенде эле кичине ошол жерде толкундоолор болду. Анан кат окуган жерде, азыркы жерде 2 саат тарттыкпы, 2,5 саат тарттык окшойт. Кайра. Тияктан окоп казырат да. Окоп казыртабыз да. Ооба. Ошондо мен маякка чейин лай болуп, мондайначы. Эме болгон. Эң акыркы жагындачы. Не болду эле? Шоколад. Маяк бүт лай анан. Өзүң каалаанда ойноп туштачы деп атпай, аягын импровизация кылчу. Жактан шоколад жегиң келеби деп бутумду көтөрүп. Бул башылысы болчу. Лысый деп. Ошол дагы өтүп кетти элге. Демек, сиздердин өзүңүздөрдүн импровизацияңар ал киного кирип калды, алындыбы? Бул азыркы кинодо сиздердин импровизация алындыбы? Демек, азыркы айткан сөзүңүз шоколад жейсиңби деген. Бар. Ошол жакшы кетти да. Ошол. Баракелде. Жетим да жакшы кетти. Жетим деп калдыңыздар, бул эмне жетим? Аны кинодон көрөсүңөр. Бул киного барбасак болбой калды. Бул сценарийди дагы четин чыгарып айтыңыздар десек дагы ушу улам кызык болуп бара жатат да. Ошончо дагы болбой эле дагы бир жолу сурайынчы. Негизи бул кино эмне жөнүндө? Бул кино бул 2 жаштын сүйүүсү десек. Министрдин кызынын махабаты десек. Эме бул кино деген патриоттулук берген кино. Анан ким армияда жүрсө, ошол армияда жүргөн киши сүйүнөт да. Мен Расселе барыптырмын ушундай депчи. Ким армияга барбаса, ошол армияга баргысы келет да. Ушундай кино. Демек, армияга чакыруу. Демек, баягы армияга барбай калган инсандарга бул өкүнүү болот экен. Армияга баргандарга сүйүнүч болот экен. Армияга бара электерге дем болот экен чакыруу үчүн, Анткени аякта деген армиянын кызыктуу жерлерин чагыштырганда, ошо биз кичине эле мынчалык, мисалы мончалык болсочу, мынчалык эле алып койгонбуз да. Дагы андан толтура кызыктар болот. Демек, бул Палчан киносунун 2-чи бөлүгүндө эле тартып чыгарса болчудай окшобойбу. Анткени армия тууралуу деги эле жашоо, эми армияга барган сайын, жыл сайын армия деген бул ар түрлүү болуп кете берет. Илгери эми кесиптеш биздин аталарыбыз, балким сиздин атаңыз дагы кай жактан служба кылдың элесең, бири дагы Кыргызстанды айтпайт. Анткени чет жерде служба кылып келгенин айтышат, бир Чернобыльды айтат, кээ-бири айтор көп жерде айтышат. Азыркы күндө бизде Кыргызстандан чет жерге чыгып служба эткендер көп билбейм, чынында. Бирок Кыргыз азыркы күндө Кыргыз армиясы кандай? Мен эми армияга барбаганымдан сурап жатам бул нерсени. Айтасыңбы? Жок, айта бер. Кыргыз армиясы бүт бар шарттары бар да. Мисалы биз мурун кинодон көрүп алып эле армия мондай, армия тигиндей деп коркута берчү эле го. Жок. Шарты өлө эле сон. Даже андай шартта, гражданкада антип жашагандар бар да. Антип жашай албагандарчы. Керемет. Мен кошо баргым келип кетти го. Барсаңыз сон. Актан жөн эле эртең менен май жейсиң, балык жейсиң, колбаса жейсиң, жумуртка жейсиң, сыр жейсиң. Чиркин. Аны бияктан даже кээ бирөө жейилбейт да. Азыркы менин билишим боюнча
жаштарыбыз көбүн эсен дедовщина деген нерседен коркуп барбайт деп мен угуп калганым боюнча кеп салып жатам. Сиздер барганда кандай болду? Эми ачыгын эле айтып. Албетте болот да, ал нерсе. Барып келсин айтып. Кайсы сержант айтайын. Аякта деген эми дедовщина деселе бар сабайт тиги уда. Аякта болсо өзүң тең жүрүш үчүн эле да мисалы могу формасын мая кирдеп калат, я тутулуп калат. Ошаны жуубай эле, тикпей эле жүрө беришет да. Эмне бияң мындай тытык деп урушат да. Тарбия берип, тарбия берипчи. Мисалы маякта мындай подшива деп коет. Ак материалчы. Ошонусун күнүнө жууп тазалап туруш керек. Мындай тыкан болуш керек да. Анан ошонусу кийин анан тияк мындай бертиси кирип болуп жүрсө. Мындай эле таза болду эле урушат да. Жакшылыкка үндөө жаатында. Демек, анда мүмкүн болсо бир жаштарды армияга чакырып өтпөйсүздарбы? Сиздер ошол армиянын жашоосун көргөн солдат катары. Сен жакшы дем бересиң го, демден берип койчу. Берип алайынбы? Урматтуу Кыргызстан келечектери де уже башталды. Армияга баргыла бул негизи айтат да мекенди сүйүү имандан депчи. Сүйүү бөлүнөт. Мекен сүйүү иманга дегенден кийин ата энеңе болгон сүйүү болот, бир тууганыңа, өзүңүн сүйгөнүңө болгон сүйүү болот. Кыз болгон сүйүү болот, досторуңа болгон сүйүү болот. Ошонун баардыгы биригип мекендин ичинде да. Мекенди сүйбөсөң, алардын эч бирин сүйө албайсың, жүрөгүңөн болгон сүйүү чыкпайт деп ойлойм. Ошон үчүн биринчи мекенди сүйгүлө. Болгону 1 жыл барасың, келесиң, азыркы армияда эле көргөнбүз да садик болуп калган го, айткан го. Тамак аш айтып өткөндөй, мощный, сочный, эрте менен колбаса, сыр жейсиңер, май жейсиңер, кофе, молоко. Бекер тренировка. Бекер качка, күн тартип 3 маал, обедте 2 тамак берет иши. Обедке 2 тамак. Обедке 2 тамак. Шарт сон. Кыздар барса болобу? Ама барып полун жууп кетсеңиз болот десең. Анан тазалыкка өтө үндөйт, таза жүрүшүңө. Тарбияны өтө катуу берет, сонун берет да, мындай адам болуп каласың да. Сиз айтып отсаңыз баягы орустун улуу жазуучусунун китеби бар эмеспи, бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы деген Лилия мамлекети тууралуу кеп болот экен. Анан ошол жакта да дал ушул сиздей сыяктуу инсан ошол мамлекетти баткак кырдаалдан бүгүнкү цивилизациянын туу чокусуна жеткирген, мамлекетке айландырган инсан болот экен да. Ал ошол Снелман деген адам ошол дал сиздерге окшогон армияларга барып, жоокерлерге, кызмат күзөтчүлөрүнө барып, ушундай түшүндүрүү иштерин байма-бай бир кылымдын ичинде жүргүзүп койгон экен да. Ал ошол эки айкелди алып келиптир. Ал Аристотельдин илимдердин атасы болгон жана күчтүн атасы болгон Гераклдын айкелин алып келип анан салыштырып айтат экен да. Баягы Аристотельдин айкели баш түзүлүшү кичинекей, баш түзүлүшү чоң, маңдайы жазы, бирок дене түзүлүшү ушундай кичинекей келет экен да. Ал эми тескерисинче күчтүн атасы болгон Гераклдыкы баш түзүлүшү кичинекей, денеси күчтүү, мындай айбаттуу, булчуңдары ушундай болот экен. Анан ошол Снелман дагы дайыма ушинтип үндөп тазалыкка жана ошондой эле ушул эки күчтүү инсанды өзүңүздөргө бириктириңиздер депчи. Башыңыздар күчтүү Аристотельдикинде болсун, денеңер баягы Гераклдыкындай болсун деп жана ошол эле жаат менен ал жоокерлер баягы чөлкөмдөргө кыдырып ушундай түшүндүрүү иштерин жоюлтуу менен эле ушул тарбия менен эле мамлекет болуп көрбөгөндөй деңгээлге көтөрүлүп кеткен экен да. Андыктан сиз дагы келечекте ошол Кыргызстандын баягы Снелманы болот деген үмүттөбүз. Баракелде. Рахмат сизге. Көзгөргө абдан бир комментарийди мыкты деңгээлде берди, улуу инсандардын атын атоо менен. Анан эми мүмкүн болсо сиздерге келген биздин атайын каттарыбыз бар экен, алардын бирин окуп өтөлү. Саламатсыздарбы, таңкы 5 берүүсү жалпыңыздарга ийгилик жана жалпы жаз майрамыңыздар менен. Палчан кино тасмасына бардык, көрдүк, абдан мыкты жаратыптыр. Актерлорго жеңиш жана Дастанга ийгиликтерди каалайбыз деген экен. Рахмат. Армиядан кызык окуя айтып берди. Доктор Байкем сүйлөп алсын. Мүмкүн болсо эми атап калдык. Мына ушундай элибиз, журтубуз киноңуздарды көрүп, ыраазычылык сөздөрүн айтып отурушат сиздерге. Бул эми дебют эмес, Кудайым буйрса баштапкы болсун дейли дагы. Алдыда көп баягы ушул киноңуздар майлуу сүттүү болуп, эл оозуна алынган бир Кыргыздын чыгаан актерлорунун бири болуңуздар деп биз тилек кылалы. Анан мүмкүн болсо сиздерде дагы бар эмеспи? Куттуктоону азыркы күндө 8 март мына кече жакында эле өтүп кетти.
куттуктоодо баягы солдаттарды сиздер деле балким группадан көрүп калганыңыздар чыгар, 8 деген жазуу солдаттар чыгып апаларды же болбосо айымдарды куттуктаган соң артында ура ура деген бир сөздөр бар эмес беле. Мүмкүн болсо бул жерден сурап атканымдын себеби туулган күн ээлери бар экен. Анан ушул туулган күн ээлерин куттуктап койсоңуздар сиздер баягы армиянын стилинде мүмкүн болсо. Мен ошолордун бирин окуп өтөйүн. Саламатсыздарбы таңкы 5 берүүсү бүгүнкү Айжамал апабыздын туулган күнү менен куттуктап коюңуздарчы деп өз билдирүүсүн калтырган экен. Келиңиздер Айжамал апаны куттуктап коелучу. Урматтуу Айжамал апа. Сиздин бүгүнкү удаа келген туулган күнүңүз. Башта. Сержантсыңдап. Айжамал апа, туулган күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бүткүл кыргыз армиясынын атынан көп жашаңыз, оорубаңыз. Ооба, Айжамал апа чын ден соолук, узун өмүр, балдарыңыздын бактысына бар болуңуз, чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздин балдарыңыз дагы, неберелериңиз дагы бизге окшоп кыргыздын керегине жараган болуп армияга барсын. Чын ден соолук, чын жүрөктөн куттуктайбыз. Деген дак ура дечилиң формадан чыккан. Мехнат экрен болбойт да. Ооба. Бул кыйкырса чаңыра берет. Демек кыздын образында чыга албай аткан турбайбы? Керемет. Чөнчү. Син деле жөнчү де. Келди. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай маанайды тартуулап отурган Палчан кино тасмасынын башкы актерлору Дастан мырза жана ошондой эле Жеңиш мырза бир жакшы маек куруп берип отурат. Өзүңүздөр көргөндөй абдан бир позитивдүү мырзалар экенин дагы далилдеп отурат. Демек бул кинону сиз менен биз эле калган окшойбуз, ардактуу көрүүчүлөр. Келиңиздер, бардыгыңыздарды Кыргызстанда бардык кинотеатрларда азыркы күндө Палчан кино тасмасы көрсөтүлүүдө. Андыктан бардыгыңыздарды мына ушул кино тасмага чакырабыз. Келип сиздер да көңүл жазып, чер жазып кетсеңиздер болот. Сөзсүз түрдө баягы кесиптеш айтып коет эмеспи, акын келсе төр бошот деп, жана бүгүнкү учурда бизде ушундай күчтүү чындыгында актерлук чеберчилиги күчтүү инсандар келип отурат да, анан азыркы учурда сиздерге ушундай бир эмоция берели, экранды карап ошол эмоция менен бай көрсөтүп берсеңиздер. Мен эмоцияны айтам, а сиздер ошол учурда экранга көрсөтүп бересиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына сиздер күбө болгондой эле Палчан азыркы учурда өтө актуалдуу, легендарлуу десек да болот, себептен де ооздон оозго алынып бая популярдуулуктун туу чокусуна жетип турган кинонун күчтүү актерлору назарыңыздарда, актердук чеберчиликтерди дагы бир иреттен көрсөтүшөт. Анда даяр болсоңуздар, келиңиздер, бизде операторлор жакындан алып коюшсун, келиңиздер, анда биз болсо баштайлык. Биринчи эмоция бул сүйүү. Сүйүп берели, Ошо эмоция. Анда мага эмек бирдеке түшүп кетпейбизби? Биз бул экранга. Мейлиңиз, андай ыңгайлуу болсо даяр. Онтип кетип бардыңыз, сен кызсың да. Сүйүү. Көз карашы менен чагылдырышат. Кетип барат эле, алдын түшүп кетет. Ошондон китепти алып атканда сүйүү пайда болот, макулбу? Жол салып келейинби деп? Ооба, жолуңду алып келдиңби? Кайненең үйүнө келгенде жолго алып келбейсиңби? Атылчу элек жакшы. Hello. Баракелде. Керемет. Эми кийинки эмоция бул таарынуу. Тааныш эле таарынып кетиппи? Мен буга негизи эле таарынгам. Неге ошону сүйлөшүп алалычы, азыр неге таарынып жүрөсүң? Азыр болсо мындай сөзү жок эмоция менен таарынган адамдардын образын чагылдырабыз. Баракелде. Эми кийинки образ бул болсо баягы адамга болгон мындай суктануу. Суктанып караган. Суктануу. Деген ама эки бетим кызыл болуп калат. Мындай кызыл. Баракелде. Баракелде, керемет. Дагы бир өтүнөйүн. Ыйлап жаткан кичинекей баланын өңүн туурап бериңиздерчи.
ыйлап кичинекей бала. Тарынып, баягы чупа-чупсын алып алганда. Апаңбы? Мойнун жулам апаң. Мен кой, садагасы үйлөба, үйлөба. Баракелде. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай биздин кыргыздын жаш муундары абдан бир зергер өсүп келатат. Абдан таланттуу. Жана дагы өзлөрүнүн маанайышаты дагы бир ушундай бир өзгөчө экен. Позитивдүү бир сөздүн учун таап, бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы дейт. Бура сүйлөшүп, бири-бирине болгон бир айтор тамашалар абдан мыкты экен, күчтүү экен. Ыраазычылык билдиребиз. Алтындай убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге, келип мына ушул биздин студиябызга элибиз менен, журтубуз менен амандашып, бир чакан маек куруп, ушул Палчан кино тасмасы боюнча элибизге аз да болсо бир маалымат бердиңиздер деп терең ишенебиз. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик.